Бүгін ертеменен саат 6-да Баткен районунун Эки Таш жергесинде эки мамлекеттин чек арачыларынын ортосунда атыш болуп кетти. Ошол эле замат бүт эле Баткен областынын кыргыз-тажик чек ара тилкелерине бүт баардык жерде атышуулар башталып кетти. Бул деген мен билем агрессия деп, бул даярдалган деп мен санап жатам азыр. Ошондуктан азыркы учурда атуулар улантылып жатат. Бул жерде Баткен областында УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев жалпы координацияны алды. Коңшу өлкөнүн коллегаларыбыз менен биз азыр сүйлөшүп жатабыз. Ок атууну токтотуу боюнча азырынча токтоло элек. Алар айтып жатат токтоттук деп, биз айтып жатабыз токтоттук деп, бирок кайра эле атышуулар башталып кетип, азыр токтолбой атат. Ошондуктан азыркы учурда атышуулар улантылууда. Элдерди чек арага жакын жайгашкан айылдардын элдерин биз ок атышуу башталганда эле мурунку өзүбүздүн планыбыз менен жеткирип чыгарып, чек арага жакын жайгашкан элдерди биз чыгарууга аракеттендик. Ошол эле замат бирок бул жерде чыгарууда негизги жолдор менен биз чыгара албайбыз. Анткени бул жер аябай кооптуу болуп турат. Ошондуктан биз аларды өзүбүздүн тоо аркылуу тоолорду аралап туруп маршрут менен чыгарып жатабыз. Элдер дагы өзүнүн ошол жердеги эр азаматтар өздөрүнүн автоунаалары менен элдерге жардам берип, биргеликте жардам беришип, өзгөчө кырдаал министрлиги менен азыр иштешип жатат. Буларды биз Баткенге алып келип, азыр тамак аштарын, жайларын бүт даярдап койдук. Эгерде дагы бир Баткен элинин эли Ош тарапка кетип, Бишкек тарапка кете турган болсо, бүгүнкү күндө биз аларга айтабыз, Чоң Тала, Ак Турпак жак менен кетпей, Сох анклавы менен жылса болот. Жол ачык ал тараптан. Ошондуктан баарына мен кайрылып кетет элем. Биздин Баткен областынын жергиликтүү калкына ошол жердеги токтот деген жерлерде ошол күч структуралары турат. Негизги жолдордо гаилерди койгонбуз. Ошолорду угуп, башка маршруттар менен жылса болот. Азыркы учурда Баткен районундагы Көк Тала развилка деп койгон жерибиз Ак Турпакка чейин өтүүгө убактылуу болбойт. Соктон өткөндө биздин жарандардан паспорт суралган, ошол боюнча да сүйлөшүүлөр болгон. Азыр биз бул боюнча сүйлөшүп жатабыз. Мындай эвакуация болгондо ал жерде жергиликтүү адамдар качып кетип, паспорттары калып калышы мүмкүн. Ошолор боюнча дагы жеңилдетилген тартипте сок аркылуу өткөрүшүн биз азыр сүйлөшүлүп жатат. Жаратылгандар жана жоготуулар боюнча маалымат барбы? Бул боюнча азыр бул жерде биз тараптан да, ал тараптан дагы жоготуулар дагы, жаракат алгандар дагы бар. Биз оорукананы баарын даярдап, врачтар дагы азыр иштеп жатат бул багытта. Азыркы учурда кырдаал орчундуу деп айтсак болот. Бирок азырынча биз тажик мамлекетинин ошол өкүлдөрү менен жолугуп биргеликте токтотпосо бул токтолушу кыйын болушу мүмкүн.